кантип бекитебиз, ал боюнча кандай иш-чараларды жүргүзөбүз деген сыяктуу суроолор болгон да. Ошол маселелерди жокко чыгарыш үчүн, алар боюнча түшүнүк маалымат алуу үчүн уюштуруп жатабыз. Бул жака чат операцияга катышып жаткандар баарыңыздар турган чатка өзүңүздөрдүн аты жөнүңүздөрдү жазып, кайсы айыл өкмөттөн же кеңештен же шаардан, шаардык кеңештен кат алып койсоңуздар турабыз. Анда эмесе мен азыр убакытты туура пайдаланып сөздү Финансы министрлигинин бюджеттер аралык мамилелер башкармалыгындагы бөлүм башчысы Додонов Марат Маматовичке сөз берейин. Ал Марат Маматович ушул сиздерге кененирээк бир маалымат түшүндүрмө берип өтсө, ошо калган акчаларды кандай пайдаланабыз эми, буга чейин кандай пайдаланып келдиңиздер эле, эмне өзгөчөлүктөрү бар эми, бул бюджетке кандай киргизиш керек, кайсы иш-чараларга аны эми колдонсо болот, ошол сыяктуу маселелер боюнча азыр сиздерге Марат Маматович бир аз түшүндүрмө берип койсо. Марат Маматович, бул жердесизби? Ушул жерде. Анда эмесе сөздү сизге берейин. Сиз өзүңүз таныштырып ушул маселе боюнча бир түшүндүрмө маалымат берип койсоңуз. Саламатсыңарбы, урматтуу коллегалар. Мен Додонов Марат Маматович. Марат Маматович, уруксат болсо камераңызды жандырып аласызбы? Жок, болду, көрүндү. Додонов Марат Маматович, мен Финанс министринин бюджеттер аралык мамилелерин башкармалыгынын бөлүм башчысымын. Бул жакта айтып кетиш эмне маселе? Өзүңөр билесиңер, жылдан жылга жергиликтүү бюджеттерде эркин калдык калат. Ал значительный суммалар көп калып калбайбы? Ошонун негизинде кабинет министр тарабынан особый указанияга чейин ошо калдыктар колдонбой турган кат жөнөтүлгөн. Бул эмне үчүн жөнөтүлгөн? Бизде азыркы учурда Финанс министринин тарабынан тартип даярдалган да. Ушу эркин калдыктарды, каражаттарды, үнөмдөлгөн каражаттарды кантип пайдаланууга. Ал тартип азыркы учурда министрлик ведомство аркылуу макулдашууда жүрөт. Жакын арада ал тартип бекитилсе, ал биздин Финанс министринин тарабынан айыл өкмөттөргө, жергиликтүү бюджеттерге жөнөтүлөт. Ал тартипте эмне деп жазылган? Ошол эле мурда кылып жүргөн жумуштар эле ошо жергиликтүү бюджетте кеңештер бекитет, өзүнө эркин калдыгыны. Анан кантип ар жака сунушталат да, ошо каражаттар. Ошол эле биринчи кезектеги корголгон беренелерге, коммуналдык чыгымдарга, отун алууга, ошол эле региондук өнүктүрүү фонду менен биргелешкен долбоорду кошкон каржылоого деп багытталсын деп биз сунуш берип атабыз. Бүгүнкү күндө ошо тартип бекитилип, жакын учурда жергиликтүү бюджетке жөнөтүлөт. Ошо менен бирге Финанс министрлиги тарабынан биз жакын арада кат жөнөткөнбүз. Циркулярлык кат жөнөткөнбүз. Ал катта эмне жазылган? Бүгүнкү күндө силер өзүңөр эркин калдыктарды бекитип, бюджеттерге бекитерген уруксат берилген да. Ушул маалымат. Данияр Арпаевич. Рахмат, Марат Маматович, буга чейин бизде WhatsApp группаларда бир талкуулар болуп жатты да, суроолор, түшүнбөстүктөр. Кээ бир райондордо бизде андай эркин калдыктар боюнча, токтотуп туруу боюнча маалыматыбыз жок деген дагы маселе болду. Кээ бир райондордо маалыматы бар, эми жана катты дагы алышкан. Анан кээ бир кеңештер, мындайча айтканда, эркин калдыктарды дагы бекитпей койгон кеңештер бар экен да. Мүмкүн тараптан кат келип, аны иштетпегиле деген сунуш болду.
анан артка кайтарып алат экен деген сыяктуу. Эми ал негизи бюджеттик кодексте андай жок, артка эч ким республикалык бюджетке эч ким кайтара албайт. Бирок ошол эле мезгилде мындай азыр түшүндүрмө кылып маалымат иретинде айтып койсоңуз, бюджеттерди значит алар этник калдыктарды мурункудай эле ошол кайсы катылар болсо бийлик кеңешинин чечими менен алар беките беришет. Андан кийин ал тартип министрлер кабинетинен кабыл алынгандан кийин ошондон кийин баштап аны иштете баштайт, туурабы? Колдоно баштайт. Ага чейин азыр колдонгонго этник калдыктардын мүмкүн эмес, туурабы? Данияр Айтбаевич туура айттыңыз. Азыркы учурда эми мурдагыдай эле айыл өкмөттөр жумуш алып бара берет. Бир эле кезекте алар бюджет бекитип атканда калдыкты бир эле сумма менен бекитет да, жылыгы мына тартип чыккандан кийин тартиптин негизинде жумуш алып барат. Сиздер угулуп атабы? Ооба, угулду, рахмат. Урматтуу конференциянын катышуучулары, эгерде кимде-ким суроо бар болгон болсо, чатка жазылсаңыздар, кезек менен очередь менен силерге суроо узатканы мүмкүнчүлүк беребиз. Эгерде баарыбыз азыр микрофон жандырып алсак, тоскоол болуп, бири-бирибизге тоскоол болобуз да. Кимде суроо болсо, чатка жазыңыздар, аты жөнүңүздөрдү, айыл өкмөттүн атын, суроом бар деп койсоңуздар, силерге сөз берели. Данияр Айтбаевич, рухсатпы дагы бир толуктап кетейин. Биз айтканыбыз, финанс министри, жумуш мурдагыдай эле айыл өкмөттөрдө жүрө берет. Азыркы учурда ушу тартип бекитилгенден кийин эле баягы мурункудай эле чечим менен бекитип, каражатты иштете берет да. Биз буну эмне үчүн киргизип атат финанс министрлиги? Бул инструкцияны кодекске лайыктап атат да. Кодексте өзүңүз билесиздер, бюджеттик кодекс жазылган, жылдын аягында калган калдыктар жергиликтүү бюджетте калат, анан жергиликтүү кеңештин чечими менен иштетилет депчи. Ошого биз как уполномоченный орган болгондон кийин бюджет жактан биз ошону тартипти киргизип атабыз да, инструкция. Кандай жумшалат депчи. Рахмат. Кимде суроолор бар, урматтуу конференциянын катышуучулары? Конференция башталды. Алайкулов айылдык кеңешинин төрагасы, келиңиз, барсызбы? Сурооңузду узаттыңыз. Саламатсызбы, угулуп атабы? Угулуп атат, ооба. Бизде ушундай түшүнүк болду эле, Кабмин ошол калган калдыктын максатын аныктап, кайсы максатта пайдалануу боюнча максатын аныктап берет, анан ошого жараша бөлүнөт дегендейчи. Биз ошого бөлгөн эмеспиз да, калдыкты. Азыр айтып атасыздар, уже бөлүп коюш керек, анан тияктан уруксат болгондо пайдаланып баштаса болот депчи. Ошого мен жакшы түшүнбөй атам да. Рухсатты мен Данияр Айтбаевич берип коеюн. Биз бөлгүлө деген жокпуз. Биз айтабыз, биз тартипти жазып чыгып атабыз. Ал жерде жазылган кайсы багыттарга багытталат депчи. Силер азыр бюджетти бекитип атканда биринчи кезекте өзүңөр киреше да чыгашаны бекитип атасыңар да, туурабы? Кодекс негизинде ал жакта бюджеттер эмнени бекитет? Доход, расход, жана выравнивающий трансферт деп бекитилет деп жазылган. Туурабы кодексте? Ооба. Андан тышкары силер кеңештин чечими менен калдыкты бир сумма менен эле бекитип коесуңар да. Анын распределениясын чачканы. Анан мынау биз тартип чыккандан кийин ушу тартипке ылайыктуу карап эле чачсаңар болот да. Рахмат. Рахмат. Анда Жаңарык аймактык кеңешинин депутаты, келиңиз, барсызбы? Жаңарык айыл өкмөтү, аймактык кеңешинин бюджет комитетинин төрайымы Элиза Симагулова.
Elizat Ayın barsızбы? Да, бармын. Келиңиз. Саламатсызбы? Мен Финанс министрлигине суроом бар эле. Ошол аталган сиз айткан 2022 жылдын калдыгы боюнча азыр ошондо биз 23 бюджетин бекитип бүттүк. Ошондо бул калдыкты өзүнчө бекитебиз ба? Анан бул биринчи суроом, экинчи суроом сиздер айтып аткан тартип бул ошондо жобосу да, ошол жобо азыркы бүгүнкү күндө иштелип чыгып бүттүбү? Анан мындай кыскача болсо дагы маалымат бере аласызбы ушул тартиби боюнча? Биринчи кечиресиңер, биринчи суроо угулбай калды, биякта жакшы угулбай деп. 2022 жылдын калдыгы бар го, ошону ошондо кеңеш өзүнчө бекитеби? Сиздерден жанагы маалымат келгенден кийин. Жок, азыр мындай да, силер бюджет кодекс негизинде республикалык бюджет бекиткенден кийин 1 айдын ичинде бекитиш керексиңер, туурабы? Ооба. Силер азыр бекитип атасыңар. Айтып атпаймынбы? Киреше чыгашасын бекитип атасыңар, анан трансфертти бекитип атасыңар, выравнивающий трансферт. Ооба. Ошонун бекиткенден кийин дагы бир пункт берем, кеңештин чечимин берем. Жазып кетсе болот да, мондай калдык бар, общий сумманы бекитип коесуңар. Бекиткенден кийин буну жыл ичи чачылат да, акчасыча. Ооба. Ошону биздин тартип жакын арада чыккандан кийин ошо кайсы багыттар менен каралаганда ошо менен чачса болот да, ошону айтып атабыз. Бул чыгарган айлык мөдү суроо бар деп берсем болобу, уруксатпы? Экинчи суроомо жооп берип коюңузчу. Бул кезек менен чыгарган айлык мөдү. Мен сизди жазып коем, ошондо сөз берем. Уруксат берсеңиз. Мына мен экинчи суроого жооп берип коеюн. Баягы тартип боюнча да, мына бул бюджеттик жылдын ичинде жергиликтүү бюджеттерден баягы калдык калгандарды кандай жүргүзүү боюнча биз тартипте ыкмада да эми жободо жазылып кетип атат да, биз төмөнкү чыгашалар каржылоого багыттоо сунушталган депчи. Чыгымдарды коргогон беренелерге, коммуналдык кызматтарга, отун алууга, региондук өнүктүрүү фонддору менен биргелешкен долбоорлук кошкон каржылоого, дем берүүчү үлүштүк гранттардын кошкон каржылоого, софинансирование дегенчи. Жергиликтүү бюджеттин башка жергиликтүү бюджеттерге максаттуу трансферт берүүгө, социалдык инфраструктура жана экономика долбоорлук каржылоого, тиешелүү регион социалдык жана экономия өнүктүрүү программасына ылайык артылуучу багыттарга багыттоо деп ушул тартиптерди коюп атабыз да. Ошол негизде силер карап туруп, үнөмдөлгөн акчаны ошол тараптарга багыттайсыңар да. Түшүндүм. Чоң рахмат. Урматтуу катышуучулар, микрофонуңуздарды өчүрүп койсоңуздар. Суроо бергенде ана жандырсаңыздар. Өткөндө болбойт Андан кийин жаңы жол айлык өкмөтүнүн башчысы Эламан. Сурооңуз барбы? Саламатсыздарбы, урматтуу жыйындын катышуучулары. Менде суроо кыскача эле, тиги азыр биз кеңешке салып туруп бир эле сумманы бекитип аласыңар дедиңиз го. Эми ошол бекитип алгандан кийинки мисалы үчүн акча бизге макул уруксат берилгенден кийин баягы чачып атканда биз да кайра кеңешке салып чачабызбы же айыл өкмөт өзүбүз чачып кое беребизби? Акыркы суроону айтсаңыз болбойт деп. Сиз азыр кеңеш менен жалпы бир сумманы бекитип койсоңор болот дедиңиз го. Анан кийин акчага колдонууга өчүрүп акча телефонду угулбай да чото. Клара Айым, өчүрүп коюңуз телефонуңузду. Клара Айым. Өчүрүп коюңузчу. Урматтуу катышуучулар. Тоскоол болуп атасыздар. Маселе кыскасы ошол кеңеш бекитип койгондон кийин жалпы бир сумманы акчага уруксат, колдонууга уруксат бергенден кийин биз айыл өкмөт өзүбүз коебузбу же кайра кеңеш чакырып сессия аркылуу чачабызбы? Түшүндүм. Ал жерде биз тартипте немеде жазып атпайбыз, тартиптечи азыркы финанс министринин тарабынан демилген. Ал жерде жергиликтүү кеңештин кароосу боюнча деп жазылган. Жергиликтүү кеңеш бирикликте карап туруп, анан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын тескемеси менен бекитилет. Алло, угулдубу?
Рахмат. Любой немеде, любой ситуацияда берде ыкмада жазылган жергиликтүү кеңеш менен бирдикте иштейсиңер. Потому что региондо жергиликтүү кеңештин чечими бул силерге нормативный правовой акт болуп эсептелет да. Каржылоого. Түшүндүк. Рахмат. Анда кийинки сөз суроо берүү үчүн Турузбек мырза, барсызбы? Мен жазылгандары боюнча список боюнча кетип атам, урматтуу угандар. Кимдерде суроо болсо, чатка жазып кое бериңиздер, мен кезеги менен силерге сөз берем. Сүйлөй берсек болобу, Угул Атабы? Ооба. Мен Ак Баш району Ак Жар айыл өкмөтү. Суроо биз ошо эркин калдык боюнча биз атайын калтырганбыз да, бул спорт комплекс салабыз деп 2022 жылдын бюджетине карап, акчабыз жетишпей, анан 2023-түн бюджетинен кошуп салалы депчи. Анан эми азыр ошол боюнча сурообуз болуп калды да, эми кайсыл максаттарга каралат депчи. Ошол боюнча кандай болот, эмне болот туруп атабыз да. Негизи бюджетибизден эркин калдыкты карап, депутаттар кайра эле ошо спорт комплекске карап берди, анан ошол боюнча. Жооп берип коеюн, мындай да, жердин кеңештер карап берсе, бизде бул демилген тартипте жазылган. Мына мен айтып коеюн кайра эле кайталанычы. Мындай чыгымдардын королгон беренелерге багытталат, коммуналдык кызматтарга, отун алууга, региондор өнүктүрүү фонддору менен биргелешкен долбоорду кошкон каржылоого, дем берүүчү гранттарды кошкон каржылоо, софинансирование дегенге. Жергиликтүү бюджеттин башка жергиликтүү бюджетке максат транс берүүгө, социалдык, инфраструктура жана экономикалык долбоор каржылоого, анан тышкары тиешелүү региондун социалдык экономикалык өнүктүрүү программасына артыкчыл багыттарга багытталат депчи. Эми берде биз общий немени айтып кетип атабыз да, силердин ошол эле физкультурный комплексиңер мына региондук социалдык экономикалык өнүктүрүүгө кирет да. Ошол негизде кетип берет да. Түшүнүктүү. Биз направленияларды жазып кетип атабыз да, могул жактан калат. Анын ичинде ошо өнүгүү, мына проект, социалдык немелер, программалар кирип кетип атпайбы? Ошол негизде силер мурдагыдай эле төрагалардын эмгеги акысында карап атпадык беле, ушул жактан болобу? Кеңештин төрагаларына эмгеги акка карап атпадык беле? Эми берде биз немеде жатпайбызбы? Чыгымдардын корголгон беренелерге деп. Түшүнүктүү. Рахмат. Рахмат. Анда кийин үч коргон айыл өкмөт барбы суроого? Бар. Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы? Саламат. Менде бир суроом бар эле. Мисалы бизде ушул калган акчага жаңы жылга чейин эле декабрдын 13-үндө болгон сессияда токтом чыгарып койгонбуз да бул акчаларды. Анан чото кандай кылабыз аны билбейм, же кайрадан жаңы жылдан башка токтом чыгарабызбы? Кеңеш карап койгон да сессияда, бөлүп койгон акчаны. Эми мындай кеңеш чечим чыгарып койгон болсо боло берет ал. Потому что биздин ыкманы көрүп туруп, ушу багыттарды карап туруп эле карап коесуңар кайра эле. Жок, кайра башка чыгарабызбы? Же ушул менен эле Не обязательно. Ал жакта силерден эмнеге багытталган? Бизде мисалы көчөлөргө шагал төгүү, анан жана жашыл мурастын алкагындагы жашылдандыруу, анан жанагы жолдорго видео камера коюу боюнча да, ошол неге багытталган да. Ал в принципе эми мындай да, аны жаңылап койсоң эч нерсе болбойт го. Но ошо менен дагы эле колдоно берсе болот. Биз потому что ыкма чыккандан кийин ушу биздин багыдай ыкмада кайсы эрежелерге дал келген болсо кете берет, иштесе болот. Иштете боло берет да. Бирок бүгүнкү күндө биз ал акчага тие албайбыз да. Пока рұқсат бермейді. Мына биздин кабинет министринин тескемеси чыккандан кийин каржылайсыңар да. Рахмат. Рахмат. Маймак айыл өкмөтүнөн сурооңуз барбы? Мастарбы, мендеги сурооду көбүнчө жообун алдым жогорку коллегалардан, бирок биз токтомду бекитип атканда
жылдын бюджетинин токтогун бекитип атканда ошол наркы жылдан калган калдыкты кошо бекитип койгонбуз, то есть суммасын гана. Анан эми мен түшүндүм, если тескеме, то есть жоо чыккандан кийин калган расходторун ошо жоонун негизинде жумшасак болот экен, кеңештин чечими негизинде. Туура түшүндүмбү мен? Туура түшүндүңүз, жеке силер туура кылыпсыңар, бир сумма менен бекитип, аны эми азыр аны распределение кыласыңар да, акчаны, калдыкты. Распределение кылганда биздин ыкманы тартипке ылайыктуу карап распределение кылсаңар да, кеңеш чечимине. Рахмат, түшүнүктүү. Рахмат. Анда Каракөл шаарынан сурооңуз барбы? Бар, Марат Маматович. Марат Маматович, саламатсызбы? Бизде былтыркы жылдын жыйынтыгы боюнча алдык үнөм каражатта 25 миллион сомдон ашык сумма бар да, кредитор карыздар пайда болгон. Ошону отурабыз, сиздердин чечимди күтүпчү. Азыр мен уксам, өчүргүлө микрофондорду. Анын башын бар башын жакшы экен. Алло. Ошону сунатын чечкиле бурушат бердиңер. Болмосо. Жок, эчтеке чыгарабыз. Марат Маматович. Алматы Асфа микрофонуңузду ачып турсаңыздар. Сталбек. Марат Маматович. Сиздин маалыматыңыз негизинен айлык көтөрүнүш чечилүү экен да. Бул атабы? Эмнеге? Бул Жапар Күмөш. Сиз бүтүп коеюнчу. Азыр биздин кол бутту буубай эле, жанагы сиздер берген тапшырманын негизинде биз эми баягы кодекске таянып кеңешке алып чыгабыз, бекитебиз. Бүгүнкү күндө подрядчиктердин кылган иштин жыйынтыгы боюнча карыздар жабуу маселеси чыгып атат да. Мына кечээ күнү бизден бир бала бакчанын курга чатырын жапкан подрядчик сиздерге барыптыр жалпы биз жөнүндө. Ал чыгып алып айтып атат, бизди күнөө болот да, келип. Силер ушинтип кылбай, иштин жыйын чыкпай, төлөп атасыңар деп жыйынтыгын башкаларды. Азыр эми отурабы күтүп коюңуздар катыңыздарды. Ошон үчүн силерге өтүнүч, бизге баягы бюджет кодекс негизинде эле биз иш кылып эле дагы, жана карыз жабалы да. Неме, Жапар Күмөш. Биз силерди жергиликтүү бюджеттердин колун буубай атабыз. Ал жерде биз жазып атпайбызбы? Төмөнкү. Защищенный статьяда коммунальный. Это у вас же кредиторская задолженность болуп коет. Туурабы? Жок. Бизде негизинен карыздар былтыркы жылгы шаардык мэриянын өнүк бюджетинде калган иштердин жыйынтыгы да. Ошондон келип чыккан карыздар. Коммуналдык чыгымдарды башкалар жаап атабыз өзүбүздүн күчүбүз мененчи. Түшүндүм, Жапар Күмөш. Анда бизде бул жерде жазып атпайбызбы? Тиешелүү региондун социалдык экономик өнүктүрүү программасы аясында актылчы багытталган. Туура. Вот, а нему вы будете оплачивать свои задолженности, которые были в предыдущем году, решением своей кеңеши, и все. Там проблема. Хорошо. Убакыт боюнча качан болот? Убакыт боюнча, Маматович. Убакыт боюнча, Кудай буйруса, биз уже кабинет тартип положение кабинет турат, оперативное согласование турат. Эми биз ойлойбуз наркы жумада каралып калат, Кудай буйруса. Тиги катты биз жөнөттүк азыр циркулярный письмону силерге. Марат Маматович, мен айттым го, тиги кээ бир подрядчиктер ушуну чыдабай жалпы коппойбу. Аларга эмне жооп беребиз? Азыр эми жарашпай калыптыр, Алло, улбай калды. Жапар Түркменович. Эми кылды. Жапар Түркменович, вы с подрядчиком как будете договариваться? Бюджет принимается согласно кодекса, и вот на недельках будут төлечь, вы только переговор видите. В любом случае вы оплачивать будете эти деньги, правильно? Конечно. Ну,
bir cuma күтүп турайлы. Кудай буйрса, уже чечилип калды вопрос. Bir cuma Kuday kalsa. Саламатсыздарбы? Rahmat çoğum. Rahmat. Mikrofonları öçürüp koysanızlar başka katılışçılar. Keyinki soru Vakıt Kayıpov var mı? Vakıt Kayıpov. Varsınız mı? Alo, саламатсыздарбы? Aha, salamatsızlar. Sorunuz var mı? Суроом бар, азыр неме? Бул коомдук талкуу коюлганбы? Аягына келип атабы? Министрдин немеси. Кабинет министров. Анан экинчи маселе. Ало. Doğru, айтыңыз. Экинчи маселе. Мисалы үчүн неме болот го, бюджет процесс боюнчачы. Августта тиги коомдук угуу өтүп атышат. Элдер ошол жерде мындай көйгөйлүү маселелерди айтып атат да. Анан ал жерде калдыктын суммасы белгисиз болот да, канча калдык каларычы. Анан жыл аягында көп калдык, миллион, 5 миллион, мисалы бирөө айтып атат азыр 25 миллион. Ошол жерде анан бюджеттик угуулар өтүш керекпи же кандай? Айлык кеңеш келип эле бөлүштүрүп коебу деген сөз да. Алло. Жооп бере берели? Ооба, жооп берели. Мындай да, бюджеттик процесс боюнча силер азыр бюджеттиңерди бекитип атканда киреше чыгашаны талкуулоого атасыңар да, туурабы? Анан тышкары республикадан барган веранийный трансфертти талкуулоого атасыңар. Калдык бул эркин калдык. Былтыркы жылдын калдыгы болуп атпайбы? Аны кеңештин чечими менен эле бекитилет. Азыр учурда бир сумма менен бекитип туруп, биздин ыкма жобо чыккандан кийин ал жерде багытталар кайсы багыттарга жөнөтүлгөн жерде жазылган перечень. Ошо негизинде кетирилет. Ал бул токтом жарандын козбогондуктан расмий жазуу жатпайт да. Ошон үчүн бул биз уполномоченный орган катары демилген атабыз да. Токтомдо. Зулайка, микрофонуңарды өчүрүп койсоңуздар, Зулайка деген. Коомдук талкууга коюлду беле деген суроо бердим да жана. Кабинет министровдун тескерме немеси. Токтому деп атасызбы? Ана висемби? Ташы висемби? Марат Маматович. Да. Жанагы чечимдин долбоору коомдук талкууга коюлду беле деген суроо болду. Жок, ошону мен айтпадым азыр. Биз тескемени даярдаганда токтом долбоору жарандардын кызыкчылыктын козгобогондуктан биз буну талкуулоого чыгарбайбыз да. Потому что биз кодекс боюнча финанс министрлиги уполномоченный орган болуп атпайбызбы по бюджету. Биз тартипти иштеп чыгып атабыз. Биз силердин жумушуңарга аралашпай атабыз. Биз общий параметрлерди көрсөтүп атабыз да. Ошол эле. Түшүнүктүү, рахмат. Так, кийинки суроо Санжар мырза, Тоголок Молду айылынан барбы? Сурооңуз? Алло, саламатсыздарбы? Саламат. Угулуп атабы меники? Угулуп атат. Мен Тоголок Молду айылынан чыгып аттым аке. Жанагы айта турган нерсем мына бул бизде свободный эркин калдыктан каралган Кеңестин кеңештен каралып, токтому чыгып, сметасы түзүлүп бүт баары даяр болгон биздики. Анан ошо финальдил сметасын отургузуп бербей атат азыркы моментте. Анан ошондо ушу биринчи жасалчу жумуштарды ошо былтыркыдан калган остатоктон караганбызда, ошо былтыркыдан жетпей калган акчаларыбызды атайын калтырып, быйылкыдан кошуп коюп, анан ошол кайсы вакытка чейин бекип калат, же бекитип береби, же быйыл вообще бекитип бербейби ошо эркин калдыкты. Анткени иштер бүтүп атат, иштем жактан требуйт этип атат, аткаргыла деп, сметасы отурбай атат. Ошол боюнча маалымат берет.
Жооп берип коелу. Жооп берип койсоңуз. Мындай силер азыркы учурда биз айтпадык, азыркта айтып атабыз. Бир сумма менен беките берет. Жергиликтүү бюджет калдыкты, эркин калдыкты. Алардын багытталган кайка направлениялар уже жазылды да. Бизде жазылган бүт баары даяр. Азыр мына тескеме Кудай буйруса жакын арада түзүп калат, бир жуманын ичинде. Кудай буйруса. Ошо негизинде эле ишти алып бара бересиздер. В любом случае бул акча каражат силерде каржыланат. Бул силердин каражатыңар. Алар силердин бюджетиңерден үнөмдөлгөн каражат, аны силер кеңеш чечими менен каржылайсыңар. Рахмат жооңузга. Бирок ошонучу менде дагы сунуш бар эле да, ошо контролдук цифра өсүү дагы ушу январдын этегинде, ошо февралдын эмесинде берилип, анан бюджет бекичек дагы убакыт өтүп, анан ага чейин аткаруучу жумуштар бар да, алар күтүп калып атат. Мисалы тендерлерди өткөрүш керек болуп атат убагы менен. Мисалы бала бакчага тамак аш алып бериш керек, алардын тамагы жок отуруп калат. Айыл жергесинде мисалы жана тендердин өсүүнүн мыйзамы деле чоң шаарларга ылайыкташылган менин оюмча. Биякта конкуренция жок, тендерге кире турчу да киши жок. Анан же карыз салабызбы, же балдар тамак жок отуруп калат, же смета отурбаса тендер өткөрө албайбыз. Ушу маселелер көбөйүп кетип атат да, ошондончу. Ошо эртерээк болсо болот эле дейм да. Эми өзүңөр билесиңер да, эреже бар да. Бир республикалык бюджет бекитилгенден кийин бир айдын ичинде жергиликтүү бюджет бекитилет да. Анан эреже менен кетет. Эми азыр просто эми кичине чыдап койсоңар, уже эмдиги жылдан баштап бул уже проблема болбойт да. Азыр бир бекитсек эле тескемени. Ошо менен негизинде иш алып барылып кетип жүрө берет да. Макул эсеме. Уруксат бериңизчи. Так, азыр бир эки киши жазылган эле, ошондон кийин берейин. Уруксат берсеңиз. Могу кезекке мен азыр аралашып келет да. Так, Алайков айыл өкмөтү барбы? Алайков айыл өкмөтү бар. Мен берген суроону мына жогоруда Тоголок Молда айыл өкмөтүнүн адиси берди да, ошо толук. Дал ушундай болду. Менин суроом дагы ушундай болчу. Мен жооп алдым уже. Рахмат. Макул. Андан кийинки Нокен финанс министрлигинин аймактык башкармалыгынан беле? Нокен. Ооба, Нокен районубуз. Мен эмени айтайын дедим эле. Атайын каражат боюнча калган калдыктарды иштете берсек болобу? Атайын каражаттыкын. Атайын каражаттыкын ошо айыз казынага түшүрүп иштете берсек болобу деп сурайын деген. Бюджет экен, бир жума күтөт экенбиз. Айыз казанын системага бул сиз айттыңыз, атайын каражат спецсчеттен айттыңыз, туура? Спецсчеттен, ооба. Спецсчеттен бул эми основной айыл өкмөттөрдө бул детсадтын ата-энелердин акчасы да турабы, питание? Ооба. Основной. Эми бул атайын каражатты киргизип уже каржыласа болот да. Рахмат. Бюджетный средства боюнча да вопрос болот. Рахмат. Май айыл өкмөтү келиңиз. Рахмат, Данияр мырза. Мага менсинге суроо берейин дедим эле. Бул бюджет негизинен биз көбүнчө 2-3 кварталда насыщенный иш болот да бюджетте. Анан 4 кварталга жакын уже бюджеттин уже алдын ала билинип калат. Анан мындай болуп атат да, уже биздин өзүбүздүн бирок ошол убакта биз заранее кеңеш менен акылдашып туруп колдонолот десек, эмнеге тоскоолдук болот да. Мына ошонун айынан биздики азыркы переходящий остаток болуп калды. Хотя биз ушуну 2022 жылы бүтүн 1 миллионду алдык, калып калды. Ушул боюнча ой пикириңизди айтсаңыз. Долон айыл өкмөтү, жуңарды чыгып койсоңуздар, Долон айыл өкмөтү. Данияр Айтбаевич, вообще угулган. Адилет, жуңарды чыгып койчу Адилет. Кайталайын банда. Айтып койсоңуз угулбай атат. Бюджет
баягы көбүнчө биз экинчи, үчүнчү кварталда жумуш катуу болот да, күн жумубаганда. Анан 4-чү кварталда уже почти жумуш азайып калат. Бирок бюджетибиз көрүнүп турат да, астаты канча калып атканын. Заранее прогноз кылабыз да. Анан ошол маалда биз ушу дополнительный жумуштарды бүтүрүп алайык деп кеңештен чыгарсак, аябай тоскоолдук болот. Былтыр мисалы биз көп жумушту бүтүрүп алып болчук. Акчанын баары калып калды. Соргодон 1 миллионду алдык. Ушуга эмнеге тоскоолдук болот дейм да, местный бюджет деп ойлойчу, бул жергиликтүү бюджеттер болуп атат. Ушул жөнүндө ой пикириңизди айтсаңыз, көбүнчө ушу Минфинге ссылка болот да, эмнеге десе эле ушул жактан бир какой-то задержка болот экен, ушул акчаны колдоно албай калып атабыз да. Рахмат. Кечиресиң, кантип Минфинден жергиликтүү бюджетке биз аралашып тоскоолдук кылдык. Мындайда мен суром, бул калдыкты негизинен айтып атасыздарбы, калдыктан колдонуу? Туура, анткени биз уже билебиз да, доходубуз канча по плану, фактически канча болуп атканын көрүп турабыз ужечү. Анан заранее прогноз кылабыз. Ай, жылдын мынау айда мынча бюджет түшөт экен, мынча калат экен деп. Анан ошол маскаты калып калбаш үчүн ошо жыл менен освоить этип коелук дейбиз. Бирок тилекке каршы ушул жылда менде ушундай практика болуп атат да. Мына былтыркын айтып атам, 1 миллионду эптеп колдондук. Кайра жалдырып отуруп, жай бергилечи деп акчаны депчи. Калган акча калды ошол бойдон, освоенуу болбой. Азыр мындайда, азыркы учурда мына биз айтып атпайбыз, мына тескеме бекитип атабыз депчи, тартип. Алло, угулуп атабы? Угулуп атат. Микрофонду өчүрүп койгом, угулуп атам. Ушул тартипте биз ушул силер айткан азыр процессти да жазып кетип атабыз да. Жыл ичи сверхплановый поступление, жыл ичи үнөмдөлгөн 9 ай, 6 айдан экономия болгон каражаттарды кантип пайдалануу ушул тартипте да жазып кетип атабыз да. Рахмат, анткени ушуну эметсеңиздер, айыл өкмөттөрдө уже дополнительный эмеге аракет кылат да, акчаны эмет кызыктар болот. А эгерде биз жанагы жылдын башында койгон чектеги коюп койсок, болду ошол акча менен бүтүрөт да, токтоп калат. Биз ошондой недоимкалар менен катуу иштеп атат, транспорт жана кыска налогтор мененчи. Анткени ал кайра айланып келип местный бюджетке түшүп атпайбы? Анан жанагындай тормоз этип калып атат ушундай. Рахмат. Биз эми мына мен айтпайм, ушул биздин тескеме, мына методическое указаниечи. Бу жерде не только эркин калдык, жыл ичи сверхплановый поступление түшкөн каражаттар, андан тышкары сверхнормативный зачетторду, дебитор задолженности, зачет кылгандарды, экономия средствдерди по итогам 9 месяцев, 9 айдын үнөмдүү каражаттарды кандай пайдалануу, ошолор дагы жазылып кеткен. Ушул биздин методический указаниедачы. Бул андан кийин карап көрсөңөр болот. Ал жерде кандай эреже менен, кандай ыкма менен иштесе болот, ал биздин тескемеде жазылган да. Рахмат чоң. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүү үчүн Бешик Жон айыл өкмөтү барбы? Саламатсыздарбы, Бешик Жон айыл өкмөтү. Мен берейин деген суроом, жанагы жободо кайсыл шарттарда иштетиш боюнча багыттарын азыр кичине угуп өттүм, суроо пайда болду да. Негизи эле баардык бюджетти болушунча биринчи коммуналдык услуга, там керектүү нерселерди биринчи очередке долбоорлорго бөлөбүз дагы. Андан кийин экономдолгон акчаны негизи курулушка иштеткенге пландалган. Бирок азыр ушуга караганда имараттар, курулуштар статья жок окшойт го. Мен сунуш кылмакмын да, эгер астаттагы акчаны имараттар, курулуштарга иштетүүгө мүмкүндүк берсе, социалдык эмелер жакшырганга мүмкүнчүлүк берет беле? Мен кечиресиңер, жакшы угулбай атат, мен ортодо кирипчи. Мен кандай сунуштап атасыз? Биз негизи акчанын баардыгын коммуналдык услуга, там бүт ушул оплаталарга коюп келгенбиз дагы. Бул эми остаток акчаны курулуш курууга деп болжоп турганбыз да. Анан азыр бул статья барбы? Имараттар жана курулуштар статья барбы? Азыркы сиздер иштеп аткан жобонун арасында. Каяка багытталган. Бизде мындай, мен кыргызча айтып кеттим, азыр орусча дагы мындай кайталап коеюн. Биз неме деп жазып атабыз да? Направляется на финансирование расходов местных бюджетов по решению соответствующих местных кеңеш на защищенные статьи, коммунальный, приобретение твердого топлива, софинансирование проектов по фондам развития регионов, софинансирование стимулирующего долевого гранта, на целевой трансфер из местного бюджета к другому местному бюджету, на финансирование социальных, инфраструктурных и экономических проектов у нас.
Ушул жерде мына биз жазып атпайбыз социалдык Понятно. жана экономикалык долбоорлорго. Ошонун ичиге силердин баягы куруулар кирип кетет да. Экинчи суроом ошол бул азыр акчаны бекиткенден кийин экинчи жолу кеңештин кеңеш менен макулдашуу менен өкмөттүн тескемеси менен деп түшүндүм, туура түшүндүмбү? Өкмөт өзүнүн тескемеси менен Астаттагы акчаны иштете алат. Ооба. Бир неме жергиликтүү бюджеттин кеңеши менен бириликте распределение. Да, распределение айыл өкмөттүн тескемеси менен кетет да. Бир жактуу чечим болуп калган эмеспи деген ойдомун да бул жердечи. Макулдук эми 1,5 жарымдан алдым деп туруп бир жактуу. Жок. Кеңеште 21 адам. Кеңештин чечими чыгат да. Силер бекитип атпайсыңар кеңештин чечими мененчи. Токтом, макул. Токтомдо бекитесиңер да. Рахмат. Түшүндүм, рахмат. Кийинки сөз Эрлан Эшмухамбетов, Кочкор айылдык кеңеш. Барсызбы? Барым, саламатсыздарбы? Менде суроо жана бош калган каражатты бир эле сумма менен бекитип коесуздар деп атпайбы азырынча. Биз бул жана иштелип аткан жобону деле уккан эмеспиз. Анан биз бош калган каражатты багыттар менен эле бөлүп койгонбуз. Анан биздики кандай болот? Биз Кочкор айылдык кеңеши дотациядан чыккан айыл өкмөтпүз. 23 миллион бош калган каражатыбыз бар болчу, ошону биз ар кандай социалдык багыттарга, курулуштарга бөлүп бүтүрүп койгонбуз. Ушул боюнча жооп күтөт элем. Марат, микрофон жандыр болсоңуз. Неме Кочкор район дедиңиз, а? Кочкор районунун Кочкор айылдык Кочкор айылы 23 миллион 738 миң сом бар экен да, калдып турабы? Ооба. Силер багыттарга бөлүп койдуңар да, турабы? Бөлүп, токтомго алып. Токтомго, кеңештин токтомго. Эчтеке болбойт, туура эле кабыл алдыңар. Азыркы учурда просто силер биздин тескемени методический указание күтөсүңөр, ошонун негизинде карап коюп туруп, каражатты каржылай бересиңер да. Эми мындай да, в любом случае силер кеңештин чечими менен бекитип атасыңар, ал жакта биринчи корголгон беренеге, ошол эле отун, карыздарды жабууга кетирип атпайсыңарбы? Именно жергиликтүү бюджеттин көйгөйлөрүгө, туурабы? Ооба. Ошо болду. Ал жактан ишке мындай тоскоолдук болбойт. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Таалайбек Атамбековго. Сурооңуз барбы? Таалайбек мырза. Таалайбек мырза. Суроо берүүнү көчөткө коюп коесузбу? Манас району Үчкөргөн айыл өкмөтү. Келиңиз, сиз суроо бере бериңиз, Таалайбек мырза жок окшойт. Саламатсызбы. Мен дагы бир суроом бар эле да, мисалы бүгүнкү күндө биз бюджетти бекиттик да, бирок биздин зарплатадан артпай калды бюджетибиз. Болду, эчтеке жок. Анан кандай болот билбейбиз да кийинкисин. Кандай иш кылабыз? Даже биздин мектептерге каралган текущий ремонт, краскасы, даже көмүрүнө чейин акча жок болуп калды. Жанагы статьяга көрсөтүлгөн оборонага деген ал да каралган жок да бүгүнкү күндө. Жок акчабыз. Кайсы айыл өкмөт? Үчкөргөн айыл өкмөтү, Манас району. Так, мындай кылбайлы. Силер дотацияда отурасыңар, а? Грамдын ичине таласаңарбы? Биз былтыркы болгондо Алло. Да. Дотациядан 22-жылы чыгарып койгон. Болгондо зарплата биз сиздерден алып турдук, средства передаваемый менен. Бүгүнкү күндө 23-жылга жок болуп калды, ошонун негизинде бизге акчабыз жок болуп калды, жетпей калды. Эми мындай да, силер эми местерди берем, бюджеттин эрежесин өзүңөр билесиңер да. Биринчи кезекте силер чыгашаны, кирешени бекиткенден кийин чыгашаны биринчи кезекте коргогон берени жабыш керексиңер да. Мен, например, мен азыр айта албайм, сен бюджетиңи көрмөйүнчөчү, мындай кылбайлыбы?
буну рабочий порядке бизге кат менен кайрылгыла. Биз кырчыгалы. Эмнеге буну? Потому что азыр мен пока силердин цифраңарды, бюджетиңерди кандай бу немен көрмөйчө биз мындай бир жакын бир айтышпайын да. Biz ошо не менен кошумча акча бизге мисалы ошол өзүбүздүн бүгүнкү күндө текущий жана мектептин ремонту балансыздагы жана башка жумуштарды кылыш үчүн почти 5,5 миллион сом акча керек экен да. Биз муну примерно прикид кылдык да. Анан бизге айтып түшүндүрдү, ошо Минфинге кайрылса, ошо письменный, анан Минфинден средства передавание менен дальше берет деди да. А бүгүнкү күндө даже көмүргө каралган жок акчачы. Мындай да, в любом случае Минфинге кайрылганда силер прямой кайрылбайсыңар. Силер губернатор аркылуу, аким аркылуу кайрыласыңар да. Ооба. Ошондо бизге кайрылсаңар, рабочий порядке биз карап чыгайлы, кандай эмнеге бюджет болуп калды. Киреше жагынан киреше жакка поручение берели, карап чыгып туруп, анан бир заключение чыгайлы. Ошону сиздерге кимге барып кайрылып консультация алсак болот ушул документтерди биринчи кат жазаардын алдында бир сиздер менен тактап алсак Минфинден. Мага келиңиздер, мен бюджетный управление отделдерге алып кирейин. Мейли, рахмат. Келиңиздер, кайрылыңыздар. Хорошо? Рахмат. Так, кийинки суроо берүү үчүн Өзгөн району Акжар айыл өкмөтү. Барсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Биздин сурообуз жылдын этегинде мектептерге компьютер. Менин очередим өтүп кетпеди. Az biraz. Биз тендерден өткөргөнбүз, бирок акчаны бере албай калганбыз да. Ошону ушул калдыктан каралган бул акча кеңештен токтомдор чыккан. Кечирээк каралып калып, биз үлгүрбөй калганбыз да, баягы красный өчпөй калган, которуп бере албай калганбыз. Бирок заключить контракт кылып койгонбуз тендерщиктер менен. Ушул калдыктан которуп берсек болобу ошолорго? Мен түшүнбөй калдым. Силер жылдын аягында тендер өткөзүп, договор түзгөнсүздөр, туурабы? Ооба. Бирок акчасын которуп эле келек. Ооба, которо эле келек. Эми мындай да, ал жерде кандай проект эле? Биздин 3 мектебибизге 25 штуктан билим берүү министринен компьютерлер келген. Ошолордун интернет линияларын, кабелдерин тартып аны калдыктан которсоңор болот. Ал ички тоскоолдук болбойт. Кеңештин чечими менен эле. Кеңеш караган, токтомубуз бар. Болду, ошо калдык бекитилди да, эртең мына биздин тескеме чыккандан кийин каражат каржыласа болот. Макул, рахмат, ошону тактап алайлы дегенбиз. Рахмат. Талайбек мырза, беребиз. Жана сизди чакырсам үн чыгарбадыңыз, ошого кийинкиге өтүп кетти. Талайбек мырза, сурооңуз барбы? Атамбеков. Талайбек, Атамбеков. Азыр эле чыктыңыз эле, очередим өтүп кетти деп. Так, ладно, кийинкисине. Батай ата. Алло. Эми угулдуңуз сизге? Талай мырза, келиңиз. Эме менде мындай суроо болот да, азыр айыл өкмөттөрүн оптималдаштыруу болотпу? Анан биз оптималдаштырып, сокращение болгондо тиги арткы очереддеги эмгек отпускаларды албай калабызбы, график боюнча болгондо? Сиз кайсы Түп районунан чыгып атасызбы? Жок, Ак-Талаа районунан. Силерде эмне оптимизация болот? Эми айыл өкмөттөрүн кошуп атпайбы, сокращение болупчу. Аймакташтыруу дейбиз. Аймакташтыруу болуп, анан ошондо штат бирдиктер кыскарат да, анан иштеп аткандар тиги акыркы очереддегилер эмгек отпускабызды албай калабызбы тигичи? Азыр. Талайбек мырза, биринчиден азыр бул жерде биз башка тема боюнча конференция болуп атат. Бул жанагы эркин калдык акчаларын пайдалануу боюнча ошол өтө жобо чыгып.
Анан сиздин сурооңуз болсо бул административдик территориалдык аймактык реформа боюнча ошол ирелештирүү тиги боюнча болуп атат экен да. Ал боюнча эми ал өзүнчө дагы бир маселе да өзүнчө карала турган. Акыланда болуп турат. Болсо бүгүнкү тема боюнча сурооңуз болсо, эркин калдыктар боюнча берсеңиз. Талай мырза. Жок, ал боюнча неме жок деген. Ал эми сиздердеги жүрүп жаткан жана ирелештирүү боюнча бизде толук маалымат жок экен. Азыр президенттин жарлыгы чыккан, ал Түп районундагы айыл өкмөттөрдү ирелештирүү боюнча концепция бекитилген. Сиздер боюнча толук маалымат жок экен, ага биз толук жооп бере албайбыз го дейм. Түшүнүктүү, макул болуптур. Рахмат. Так, кийинки суроо анда болду, чыгамат. Бакай ата айыл өкмөтү Садабаев Ислам. Барбы? Садабаев Ислам. Алло. Саламатсыздарбы? Менин суроом мындай эле да, могу азыр көпчүлүк эле былтыркы кредитордук карыздары бар айыл өкмөттөрдө. Анан эгерде азыр пока сиздердин тескей эмеңиздерди биз уга элекпиз, көрө элекпиз. Көргөндөн кийин ошол кредитордук карыздары бар айыл өкмөттөрдүн жумуштары сиздердин тескей эмеңиздерде жок болуп келишпей калса, ушул процесс кандай болот? Эртеңки күнү подрядчиктер сотко кайрылуу, сот процессине өтөт го. Мындай да, биздин тескемеде биз общий багыттарды берип атпайбызбы? Ал в любом случае айыл өкмөттүн жергиликтүү бюджеттин максаттарга ылайыктуу болот да, ылайыкташылган. В любом случае эркин калдыкты калганды чечим менен кетире берет да. Biz yazatmayız на приоритетные направления согласно программе социально-экономического развития соответствующего региона. Ал силердин программаңызда бюджет түзүп атканда в любом случае бар да. Ошо баягы каржылоолор. Например, силер мисалда силер бюджет түзүп атканда, мисалы 21 жылдын 22 жылдын бюджет түзүп атканда силер даярдайсыңар да, программа социально-экономического развития территории депчи. Ал жактар ар багыттарды жазасыңар, элдин көйгөйлөрүн жазасыңар. Ал программада уже бар жок неме каржылоо багыттары бар да. Биз ошону дагы жазып кетип атпайбызбы? На приоритет направление согласно программе деп. Ошон үчүн ал бар жок силердин көйгөйлөр көрүнөт ал жакта. Проблема болду. Çok түшүнүктүү. Анан дагы бир толуктап кетиш керек. Эми бул тескеме мен ойлойм да окончательный эмес да, бул мыйзам же бул токтом буга өзгөртүү киргизсе дагы болот да. Эртең кандай көйгөйлөр кирбей калган болсо, аны дагы карап чыгып киргизсе болот да, оңдопчу. Дополнение кылып. Рахмат. Так, кийинки сөз Разаков шаары. Барбы? Сурооңуз барбы, Разаков шаары? Саламатсызбы, Марат ака. Менде эки суроом бар. Биринчи суроо бизде Разаков шаары боюнча Европа өңкүрүү реконструкциялоо долбоору бар. Ага биз кредитордук карыз жылына төлөп келебиз. Быйылга мисалга 10 миллион караганбыз кредитор карызы жабуу үчүн. Биз ошол эркин калдыктан караганбыз. Экинчи суроо анан Кыргыз Республикасынын президентинин 541 указы бар да, жарлыгы бар. 2021 жылдын 2-декабрында чыкты. Ал жерде жанагы айтып койгондо административдик имараттарды сатып алууларды тыюу салсын депчи. Ушул күчүндө же күчүндө эмеспи? Бул биз ушул президенттин жарлыгынын негизинде өзүбүздүн административдик имараттарды капиталдык ремонттон өткөрө алган эмеспиз да. Ушу боюнча суроону жооп берсеңиз. Биринчи суроом боюнча Кылычбек сенсиңби өзүң? Ооба, өзүм.
ПО Кылыч да, Кылычбек, саламатсыңбы? Биринчи суроо боюнча баягы кредитордук карыз боюнча. Силер баягы программа боюнча эми биз айтып атпайбызбы? Кайра эле мен багындай кайра эле түшүндүрүп кетип атам. Биз бу жерде жазып атпайбызбы? Защищенный статья коргогон берине. Значит, сенин кредитордук карызың бул кирет ал жакачы. Защищенный приоритетныйга. Кайткан төлөсөңөр болот. Экинчи, президенттин жарлыгы боюнча ал күчүндө, ал негизде оптималдыш кылыш керектер. Только бир неме жагы бар да, силердин административный зданияны ремонт кылыш үчүн ал жерде бир норма дагы бар да. Кроме решения Кабмина деген жер бар да. Кабинет болсо, ошол негизде оңдосо болот деген жер бар. А башкаларга тыюу салынат деген. Ушул жерде айтып атат ушу Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин чечимдери менен демилгенген сатып жана капитал оңдоолорду кошпогондо деп атат да. Ошол берген нерселерди сырткары биз оңдой албай калып атпайбызбы? Ошого ушул мыйзам жарлык кандай болуп калат деп атпайбызбы? Административный мындай да, мектеп, детсадтар аларды ремонт кылса болот, ал салдык да. Административный здание эмблемдердин мэрияны колдоп атат, туурабы? Мэрия болуп атат, ооба. Мэрияны ремонт кылыш керек. Ал анын оңдош үчүн отдельный кабинет, министрдин кабинетинин чечимин чыгыш керек onun үчүнчү, оңдош үчүн. А так өзүңөр оңдоп албайсыңар. Жарлык тыюу салат да огочу. Ошондой болду деп да, ошого демек биз бул административный имаратты капиталдык ремонттон өткөрө албайт экенбиз да. Анткени чатырлар капиталдык ремонт кыла албайсыздар. Анын үчүн силер министрлик кабинетке кайрылыш керексиңер. Обоснование менен кандай эмне? Алардын министрлер кабинетинин чечими чыккан болсо, решение. Ошол негизде деген эмес келичи. Маалымат технологияларын инвестициялар маалымат технологияларын ошол эле болуп атпайбы? Микрофонду ачып койсоңуз. Саматбек. Так. Айдар Кемерия, сурооңуздар барбы? Узата бериңиз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсыз. Сурооңуз болсо узата бериңиз. Марат, саламатсыңбы? Сага сурообуз бар да. Биздин Айдаркен шаардык мэриясында 23-жылдын бюджетин бекиткен жатабыз да, бүгүн бекитилет. Ошого мындай суроо болуп жатат да бизде. Мектеп, балдар бакчасы райондук билим берүүгө өтүп кеткендигине байланыштуу силер алып бергенге мүмкүн эмес десе, алар арыз менен кайрылып атат, оборудование, например, компьютер сурап атат, алар садиктер холодильник сурап атат. Ушуга биз акча бөлүп бергенге болотпу же болбойбу? Кеңеш аркылуу. Микрофон жазып алсаңыз, Марат Мамат. Микрофон. Культура, кечиресиңер, өзүңөр билесиңер, Баткен облустук статус боюнча мыйзам негизинде культура образованиялары республикалык бюджетке алып кеткен. Но алып кеткен учурда дагы эле кодексте, бюджеттик кодексте, 51-беренеде жазылган ошо образованияны мешин бюджеттен дагы теленсе болот деген жер бар да. Андан тышкары ошол эле шаардын айыл өкмөттөрүнүн мектептери, детсадтары жергиликтүү бюджеттин балансында турат. Ошол себептен жергиликтүү кеңештин чечими менен алып берсе болот. Кеңештин чечими менен, макулдуулугу менен. Рахмат. Түшүнүктүү? Так. Рахмат, Марат Маматович. Анан азыр чатка жазылгандар, суроо беретилем деп жазылгандар менимче калган жок, бирок 1-2-3 жана чатта текст түрүндө суроо жазып калтырган экен. Уруксат берсеңиз мен ошону окуп коеюн сизге. Эгер сиздин жоопторуңуз болсо, жооп берип койсоңуз болот. Хорошо. Бир кайталанган суроолорду окубайм, уже кайталанган суроолорго жооп берилди да. Мына эркин калдыкты үстүбүздөгү жылдын жаңы бюджети бекитилгенге чейин максаттуу иштетсек болобу дейт. Түшүнмөдүм. Жергиликтүү бюджет бекитилгенге чейин, скорее всего, булар бекитиле элек го дейт, бюджеттичи.
Максаттуу иштетсек болобу эркин калдыкты дейт. Ал жакта кодекс ага жол бербейт. Биринчи очередте силер бюджетти бекитип туруп, мен айтпадымбы? Киреше чыгаша трансфер бекитип туруп, ал жерде жергиликтүү бюджеттин эркин калдыгын, общий көлөмүнү бекитиш керек да. Бекитмейинче кантип каражатты каржылайт? Ал тоскоолдук. Бул бекитип туруп аны каржылаш керек. Так, кийинки суроо ошо айылдын ген планына дейт. Калдык акчаларды ген планга, өзгөчө кырдаалдарга иштетсек болобу дейт. Эми мындай да, ген план деп атабыз айыл өкмөткө. Өзүңөр билесиңер, Данияр Альпаевич, 490 токтом бар өкмөттүн. Ал жерде 2018-25 жылга чейин Кыргыз Республиканын аймактык ген пландарды иштеп чыгуу деген токтом бар да. Ал жакта республика боюнча бар жок аймактар кирген. Ал ошо ген пландарга Кыргыз Республика боюнча республикалык бюджетте 50 миллион жылга каралат. Кайсы айыл өкмөткө берилишини ал бизге министрлик кабинетке караштуу Госстрой берет тизмесин. Ошонун негизинде биз каржылайбыз. Эми мындай да, республикадан келе турган каражат боло турган болсо, кажаты жок дейм да, өзүнүн жергиликтүү бюджеттин акчасын коротконмунчу. Ошондой эсептейм да. Рахмат. Анан акыркы суроо ушул бизде муниципалдык ишкана түзүлүп жатат эле дейт. Ошол түзүлүп жаткан муниципалдык ишкананын каржылоосуна ушул эркин калдыктарды жергиликтүү кеңеш бөлүп берип, ошол жакка каржылайлы деп жатат. Мүмкүнбү дейт. Муниципалдык ишкананын каржылоого. Азыр 1 мүнөт. Эми бул муниципалдык ишкана ачабыз деп атса, бул мыйзам менен жол берилет да. Өзүңүз билесиз, Данияр Альпаевич, закон о местной государственной администрации жергиликтүү бюджеттер боюнча мыйзамда жазылган. Жергиликтүү бюджеттер ошо муниципалдык ишкана ачууга уруксат берилет да. Ошонун негизинде биз мына айтып атпайбызбы? Эркин калдыктын аркылуу мына ал жерде региондун социалдык өнүктүрүү программасына ылайыктуу социалдык инфраструктура экономик долбоорду каржылоо деп ошонун негизинде каражат караса болот да. Бул ошол эле муниципалдык ишкананы ошо регионду өнүктүрүү үчүн ашып атат да айыл өкмөт. Ошондой понятие менен караганда каржылоону уруксат болот да. Рахмат. Урматтуу конференциянын катышуучулары. Биздин убактыбыздагы саат 11ге чейин программа боюнча мекчемделген болчу. Бир аз убакыт калды. Эми бул кээ бир кечирээк кошулган кишилер кайра кайталануучу суроолор келип жатат. Биз бул конференцияны запись кылып койдук. Баарыңыздарга записти жөнөтөбүз. Эгерде кимдер көрүп таанышсаңыздар болот. Жыгалбек мырза, өчүрүп турсаңыз. Анан Марат Маматович болжолдуу түрдө бул тартип качан кабыл алынып калышы мүмкүн? Ушул февраль ичиби же марттын башында кабыл алынып калабы? Бир суроо, анан экинчи бир сураныч, эгерде мүмкүн болсо, азыр ошол долбоорунда каралган, сиз айтып жаткан эркин калдыктар кайсыл жакка жумшалат, кайсыл маселелерге жумшалса болот деген баягы тизмеңизди перечинди мүмкүн болсо алсак болобу? Себеби дегенде ошол перечинди биз бул WhatsApp группаларга жиберип коет элек да. Анткени азыр булар кээ бирлери бюджеттерди бекитишти, кээ бирлери жаңы бекитип атышат, ошого ориентир алып, азыркадан ошол өздөрүнүн оңдоп түзөп алса деген бир максатта да.
Кандай? Туура айтасыз, Данияр Айтбаевич, мындай да. Биринчи суроо боюнча, Кудай буйрса ошо февральчы кабыл алып калганда биз каттуу неме кылып атабыз, кандай айтсам, ниет кылып атабыз да, февральчы кабыл алсак, потому что өзүңүз билесиз, азыр бюджет бекитип атышат, жергиликтүү бюджеттер. Аларга азыр биринчи кезекте керектүү нерсе да. Экинчи суроо боюнча, баягы кайсы багыттарга сунушталган боюнча бүгүн Данияр Айтбаевич кат кетет биздин территориалдык башкармалыктарга. Ал жакта жазылган ошо именно кайсы багыттарга. Ошо кат бүгүн азыр биринчи зам кол коюп берсе, территориалдык финанс башкарма өчөт. Алар финанс айлык өтөрүн көрсөтөт. Давайте кылат да. Рахмат, ошол өзүңүз айтмакчы ошол багыттарды айлык өкмөттөргө шаарларга жөнөтүп койсок, көп нерсе суроолор ошол боюнча болуп атат да, ушул жака жумшасак болот экен, бул жака болобу, мурдагыдай эле жаңыча талаптар барбы депчи. Жакшы болмок. Территориалдык башкармалыктар жеткирилет айлык өкмөттөргө. Урматтуу конференциянын катышуучулары, сиздерге бүгүн конференцияга катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Экинчиден, биздин ушул улуттук деңгээлде өнөктөшүбүз болгон финанс министрлигинин жалпы жамаатына ыраазычылык билдиребиз. Анын ичинде ушу Марат Маматовичке дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү биздин конференцияга катышып, сиздерге ушул эркин калдыктар боюнча кенен маалымат берип, суроолоруңуздарга жооп бергендиги үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эгерде дагы кандайдыр бир суроолор болсо, айлык өкмөттөр, шаарлар колуңуздарга жанагы инструкция келгенден кийин дагы бир маселелер жаралып калышы мүмкүн. Себеби дегенде бул аткарууга келгенде бир эмелер чыгат. Ошол мезгилде дагы эгерде кайрылсаңыздар, мен ойлойм Марат Маматовичке биз түз чыгып, бул кишилерден жоопторун алып, түшүндүрмөлөрүн алып, кайра сиздер менен биз мындай байланышсак болот. Сиздерге мындай жооп алып бергени аракет кылабыз. Эгерде маселелер жаралган болсо. Анда эмесе, урматтуу катышуучулар, биз ушуну менен биз конференцияны жыйынтыктайбыз. Сиздерге бир маалымат иретинде айтып коелу, урматтуу жети канча башкарынын өкүлдөрү, айлык өкмөт, шаар, кеңештердин өкүлдөрү. Мына өзүңүздөр биздин WhatsApp группаларда, Союздун группаларында отурасыздар, көптөгөн суроо жооптор болуп атат. Анан мындай бир кайсылбыр бир жаңы маселелер боюнча бир окутуу иштерин жүргүзүү зарыл экендиги көрүнүп турат да. Ар бир тармак боюнча. Ошол финансы тармагы боюнча, ошол эле жер маселелери боюнча, муниципалдык менчик боюнча, дагы башка социалдык маселелер боюнча, жооптуу катчылардын иш аракеттери боюнча, ишмердүүлүгү боюнча биз өзүңүздөр билгендей Мемлекеттик башкаруулар союзу Борбордук Азия мындай жергиликтүү башкаруу академиясын ачканбыз да. Ошол жерде окутуу иштери могу 23-жылдан баштап активдүү жүрө баштады. Себеби ал боюнча мындай лицензия алып окутууну жүргүзүп баштады да. Ал боюнча сиздер дагы тапталык тармактарда көрүп атсаңыздар керек. Заявкаларды бериңиздер, өтүнмөлөрдү бериңиздер, ким окууларга катышабыз десе, заявка бергиле деп айлык өкмөттөр менен мэрияларга жазылып жатат. Ошол окууларга Борбордук Азиянын ошол башкаруу академиясына кантип катышсак болот, кайсыл багыттар менен окусак болот деген сиздерде суроолор болсо, ушул жуманын жума күнү буюрса биз конференция онлайн уюштуруп атабыз. Ал жерде ошол окуулар боюнча муниципалдык кызматчылар кандай өтсө болот, кайсы жерде окуу болот, кайсы багыттар боюнча болот, түшүндүрмө берилет. Ошондуктан алдыда дагы биз сиздер менен буюрса ушул жума онлайн конференцияда жолугушабыз. Кызыктар тараптар болсо, башка кызматкерлер болсо, айлык өкмөттөгү мэриядагы маалыматтарды берип коюңуздар. Жума күнү муниципалдык кызматчыларды окутуу боюнча атайын дагы бир конференция уюштурабыз. Анда эмесе дагы бир жолу финанс министрлигине ыраазычылык билдиребиз, баардык катышуучуларга ыраазычылык билдиребиз. Марат Маматович, сөз болсо айтсаңыз болот. Рахмат. Рахмат, Данияр Айтбаевич. Мен бир сунуштап
мына силер Союз МСУ жергиликтүү бюджеттердин көйгөйлөрүн карап атпайсыңарбы? Ошон силерге бир сунушта бизде эми азыркы учурда көп мындай суроолор болуп атпайбы? Ушу бюджет боюнча, калдык боюнча, башка багыттар боюнча дагы көп суроо болуп атпайбы айлык өтөр. Ошон үчүн силер демилге предложение кылып туруп окуу өткөзбөйлүбү? Семинарбы же кандай на базе биздин учебный центрдеби бир семинар ушу именно айыл өкмөттөрдүн адистериге ылайыкташтырган семинар өткөрүш керек да. Ушундай именно бюджетный процесс, трансферт боюнча, калдык боюнча, маалымат боюнча чоң семинар өткөрүш керек да. Ошону мен сунушум да, как бы жергиликтүү бюджеттердин потенциалын жогорулатуу да. Анан могул жерде Данияр Атбаевич жазып атышат, Марат Маматович телефонду жазып койсоңор деп. Мен городской телефон берейинби же сотовый телефон берсем да? Сотовый деле бериңиз, аймактардан чалганга удобный болуш үчүн. Азыр мен сотовый берсем, мен кечке телефондо эле жөндөп калам. 0700 39 45 75. Ошону Данияр Атбаевич жазып койсоңор аларга. Мен макул суроолор болсо жооп берейин. Анан ушу видео конференция өткөнгөнгө силерге чоң рахмат. Бир жактан өтө жакшы болду. Территориялар менен, жергиликтүү бюджеттер менен сүйлөшүп, Марат Маматович, телефонуңузду кайталап койсоңуз мүмкүн болсо. Чатка жазып коелу, урматтуу катышуучулар, чатка жазып коелу азыр. 0700 39 45 75. Рахмат. Ошон үчүн силерге чоң рахмат, Данияр Атбаевич. Ишиңерге ийгилик, жергиликтүү бюджеттерге кирешиңер толо берсин, чыгашыңар кирешиге ылайыктуу болсун. Яны эми бир айтып кетчү, бюджеттерди мыйзам чегинде, кодекс чегинде бекитиш керек. Рахмат. Рахмат анда эмесе Марат Маматович, рахмат сиздин сунуштарыңыздарды да биз эске алабыз. Окууларды буюрса биргеликте уюштурабыз. Ал үчүн биз айыл өкмөттөргө актуалдуу маселелер боюнча өздөрүнүн талаптарын, кайсы багыттар боюнча окууну каалаган болсо, кайсы багыттар боюнча жанагы муктаждык бар болгон болсо, ошол боюнча сиздер менен биргеликте өткөргөнгө аракет кылабыз. Сиздерге рахмат. Баардык катышуучуларга сиздерге дагы рахмат. Конференция уюштурганыңарга рахмат. Урматтуу жергиликтүү жалчы башкаруу органдарынын өкүлдөрү, сек башчылары. Мына Союз сиздердин сурооңуздарды канааттандыруу боюнча, сиздерге кеп кеңеш берүү боюнча болгон аракетин жумшап атат. Сиздерге кайсы бир деңгээлде жардамы пайдасы тийип атат деп ишенебиз. Сол себептен быйылкы жыл мына февраль ай бүтүп баратат. Биздин ишмердүүлүк үчүн биринчи кезекте каражат талап кылынат. Ошол эксперттердин сиздерге суроолорго жооп берип аткан эксперттерге, силерге көпчүлүк учурда муниципалдык ишканалар боюнча мисалга мамлекеттик сатып алуулар боюнча суроолор көп келип атат. Бүгүн эксперттерди биз ошол өзүбүзгө алышыбыз керек болуп атат да. Сол себептен биздин бюджетибиз дагы сиздерден түзүүлөрүн эске алып, биз каттарды жөнөткөнбүз мэрияларга, айыл өкмөттөргө. Мына бюджеттер бекитилгенден кийин которуп берүү жагын билдирип, бизге жоопторун жазып атышат. Кимде ким кайсы айыл өкмөттөрдө, мэрияларда бюджеттер бекитилсе, ошол биздин взносту которуп берүүңүздөрдү өтүнөт элек. Себептенде биз дагы мына бүгүнкү күндө Союз МСУ бюджетин бекителет. 23 жылга иш пландарын пландаштырыш керек да. Биз ошол бюджетибизге жараша анан иш пландарын бекитип алып, окууларды уюштурабызбы, семинарларды уюштурабызбы, канча эксперт алышыбыз керек, ошонун баардыгы сиздерден көз каранды болуп атат. Ушуну эске алуу менен сиздерден өтүнүчүбүз, ушул колдон келсе, ушу февраль ай аяктап баратат, ушул биринчи кварталды ичинде деп атайын, катта жаздык эле, ошол взносторду которуп берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Рахмат.
Рамиль мырза, бул ошол союздун кызматкери, ошол взнос боюнча сиздерге суранышын айтып өттү. Биз дагы ошону сиздерден сурап берет элек. Ооба, азыр бюджет бекитилип жаткан мезгил, кээбилериники бекитилди. Эми мүмкүн болушунча мындай кыска мөөнөттөрдө, ошол биринчи кварталда бир которуп берсеңиздер, союздун ишмердүүлүгүнө да бул чоң бизге мындай шарт түзүлмөк да, жумушту мындан ары жакка алып кеткенге. Урматтуу кесиптештер, анда эмесе баарыңыздарга чоң рахмат. Кийинки дагы конференцияларда, семинарларда көрүшкөнчө катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат.